1941-жылдын 22-июнунда өзүнүн максаттарына жетүү үчүн фашисттик Германия мурда болуп көрбөгөндөй масштабта авиация, танкылар, артиллерия жана башка согуш каражаттарын массалык түрдө колдонуу менен бир эле убакытта бир нече стратегиялык багытта Советтер Союзуна кол салуу менен согушту баштаган. Улуу ата мекендик согуштагы жеңишти камсыз кылууда кыргызстандыктардын салымы да зор болгон. Бул улуу казатка Кыргызстандын 365 миңден ашуун жоокери катышып, алардын 150 миңден ашууну согуш талааларында баатырларча курман болушкан. Согуш башталган 1941-жылдын алгачкы күндөрүндө эң биринчилерден болуп Совет жоокерлеринин катарында Маматай Осмонов да чакырылган. Фашисттик Германиянын эсирге каршы жүргүзгөн согушунун ар бир күнү, ар бир сааты, ар бир мүнөтү, ал тургай ар бир секунду биздин элибиз үчүн кан жана азап, өлүм жана кыйроо менен коштолуп жүргөн. Ошондой кыйын күндөрү Маматай Осмонов өрттү аралай ажал менен арбашып, оперативдүү хирург катары кызмат кылган. Ок учуп кан күйгөн согуш талааларында ар кандай деңгээлдеги жарадарларга жардам берип, өмүр үчүн күрөш жүргүзгөн. Салгылашып жүрүп 1945-жылы Берлинге туу сайгандардын катарында да болгон. Эң биринчи жеңиш майрамы 1945-жылдын 9-май күнү болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Аны Совет элинин баары майрамдаган. Көчөлөрдө адамдар бири-бирин куттуктап, ыйлап жүрүшкөн. Бул кубанычтын ыы болгон. Бирок жеңиштен кийин Маматай Осмонов дагы бир жылы согуш кесепеттерин жоюу аракеттеринде аскердик милдетин өтөө менен өзү туулуп өскөн Өзгөн районуна 1946-жылы келген. Маматай Осмонов 1913-жылы 9-ноябрда төрөлгөн. Ал Өзгөндөгү Мырзакиде 2 жылдык, андан соң Өзгөндөгү 7 жылдык мектепти аяктап, 1932-34-жылдары Андижандагы кечки педагогикалык окуу жайды бүтүрүп, большевик какыры Доңуз Тоо айылдарында мугалим болуу менен эмгек жолун баштаган. Ал эми 1935-жылдан тартып 37-жылга чейин Өзгөн райондук, 1937-39-жылдары Ала Бука райондук прокуратурасында эмгектенген. Баягы согуш убагында догдурлук кесипти ошол жактан өздөштүрүптүр да. Ага чейинки баягы басып өткөн жол ага чейинки иштери мугалим болуп иштептир. Ал убактарда билесиздер, мугалим деле жетишсиз болгон, мугалим болуп иштептир. Анан Ала Бука деген району бар го азыркы. Ошол жакта прокурор болуп иштептир. Маматай Осмонов улуу ата мекендик согуш башталып кызмат өтөөгө чакырылган кезде 28 жашты болчу. Ал согуштук аракеттерде медициналык жардам көрсөтүү үчүн 1941-жылы Москвадагы Киров атындагы аскер медициналык академияны тездик менен бүтүрүүчүлөрдүн катарына тандалып алынган. Кан күйгөн майданда баштан аяк болуп, андан кийин дагы бир жыл оперативдүү хирург болуп иштеген медициналык кызматтын кичи лейтенанты Маматай Осмонов өз жеринде сейрек кездешчү, өтө зарыл адистикке ээ болуп келген. Ал 4 айылдын элин күн түн дебей кабыл алып, ден соолуктарын сактоодо ишин уланткан. Анын өтө жоопкерчиликтүү, ар дайым жардамга даяр, жароокер инсан экенин билгендер айтып келишет. Укканга караганда ал жакта өтө көп эмгек кылган да. Түн күн дебей жүрүп, бүт тажрыйбасын ошол жакта өркүндөткөн. Как адам катары, анан адис катары, анан улуу инсан катары элдерге тийгизген таасири, жаштарга айткан насааттары бул кишиники өзгөчө болчу. Өзгөчө болчу дегенимдин себеби бул киши калп сүйлөбөйт эле да. Бир гана чындыкты айтчу, ошону айткан сайын уккубуз келип отура берчү. Ушундай киши болгон. Ал эми кийин биз эс тартканда бул киши булгайып калды да. Аны ошондо дагы ошо баягы согуштагы кесибин, дарылоо кесибин фельдшер болуп иштеген аякта. Ошону таштабастан
Түнбү, күнбү адамдар оруп чакырса бара берчү да, түнкү саат 2-де чакырса да барчу. Bir сумкасы бар эле, ошону көтөрүп алып эле чакырса эле, "Эй, Маматай" дейт, улуусу теңдүүлөрү, жашырактары "Аке" дейт. Ошентип барса эле бул киши келе берчү да, ушунчалык кичпейил адам болгон. Бирок мунун дарылоо жөндөмү медициналык академияны бүткөн бардыгын айтпайм, кээ бир врачтардан жогору эле да. Фельдшер болушат эле, бирок фельдшер деп айтпайт элек, биз ал кишини врач деп айтат элек да. Себеби фельдшер дегенде дагы өзү кичинекей неме болуп калышы мүмкүн, туура эмес айтылышы үчүн, бул врачтардан да күчтүү киши болчу да. Ал мезгилде жана медицинада жетишпеген мезгил эле, ошол мезгилдерде ушул жерде ооруган балдардын, чоң кишилердин бардыгына келип, ушул үйүндө эле өзү уколдорду жасап, өзү назначение кылып эле, ушул айылдын эли үчүн жан бергенге даяр эле да. Бүт эмгегин күчүн аябаган киши болчу. Ушул ясы өрөөнүнүн башкы айылынан 15 жаш Аракөл деген жактардан бери ушул атама көп кишилер келип, көрүнүп, дартына даба таап кетишет эле. Үйдөн киши үзүлбөйт эле. Күнү түнү кызмат кылып жүргөн киши болчу адамдарга, элдерге. Мына ушу биз кичинекей кезибизде чоң атамдын үйү ушул жерде жайгашкан эле. Эми азыр мына стройкалар жүрүп, башка үйлөр түштү. Эми баягы 80-жылдарда чоң атам өзү баягы доктор киши болгонуна байланыштуу. Ал убакта больница алыс, анан элдин баягы ооруган элдин баары эле ушу үйгө келчү. Могер чоң короз, чоң мына кийин түштү бул үйлөр. Бул эң кичүү чоң атамдын эң кичүү улунун үйү азыр ошо түшкөн. Көп элдер отурушчу эле. Маматай аба, аке ушинтип атат деп, баягы чоң атам эч бир адамга отказ берген эмес да, бир жардамданчы. Ушунчалык сылык, ушунчалык баягындай интеллекти бийик, аябай билимдүү адам болчу да. Бизге врач катары эле дем, алмалда врачтар кем эле өзүңөр билесиңер. Жакшы иштеди, эл үчүн аябай жакшы кызмат кылды. Аял дагы жакшы түшүнүктүү мугалим аял эле. Бирин-бири түшүнгөн жакшы жашаган адамдар болчу. Үлгүлүү адамдар эле да. Маматай Осмонов 1946-49 жылдары Өзгөн районундагы Мырзакидеги райондук оорукананы демилге көтөрүп, башынан түптөп, ал жерде жетекчи болуп иштеген. 1946 Мырзакиде больница жоктугуна байланыштуу ошо больницанын курулушун баштаган. 46 баштап 47 курулушун бүтүрүп пайдаланууга берилген Мырзакиянын больницасы. Эртең менен Маматайга келет эле. А киши келгиче мен баары жокту уборка кылып, жууп, тазалап, шприцтерди кайнатып, укол бере турган кылып таяр кылып турат элем. Маматайга келет эле, халатты кийип отурат эле. Маматайга келгиче коридор толуп калат эле. Кишилер 5 большевик, какыр, акжар, стахан деп мынакта 4 колхоз. Ошолор келет эле. Семизгөл да келет эле, Алаанда санда келет эле. Аны өтө оору келсе Маматайга өзү карап туруп, скорый чакырып, ылдый алып кетет эле. Андан соң 1956 жылы Акжар фельдшердик акушердик пунктун түптөп, аны жетектеп 1977 жылы ардактуу эс алууга чыгып, 1999 жылы көз жумган. Маматай Осмонов өз ишин жан дили менен аткарып үлгү көрсөттү. Согуш апааты менен анын азабын өз көзү менен көрдү. Ал уул кыздарына мекенди коргоо, ал үчүн ак кызмат кылуу эң жогорку сыймык экенин тынбай айтып келген. Эң эсте калган бир сөзү мага айтты, балам деди, ушу сен бийликке да, байлыкка да көп кызыкпагын деп айтчу да. Сен ушу билимге көбүрөөк кызык. Билимди сенин башыңан бирөө урдап кете албайт. Билим дайыма жаныңда калат деген ушундай бир сөздөрдү көп айтчу мага байкушум. Анан баягы айыл жергесинде билесиңер, той тамаша көп. Анан аксакалдарды дайыма чакырышат. Чоң атамды дайыма чакырышчу. Чоң атам дайыма төрдө отуруп, анан мени кичинекей чоң неберес деп жанына алып отуруп алчу да. Анан ошол жерде дайыма айтып берчү, мына кыргыздын каада салты кандай болуш керек.
кыргыз улут катары кандай болуп түптөлгөн, дагы кандай болуп түптөлгөнгө эмне деген салымдарды кошуш керек деген ушундай сөздөрдү аябай көп айтчу. Маматай Осмонов жубайы Туран Сарыева апа менен 7 уул кызды тарбиялап чоңойтушкан. Учурда алардын 33 небере, 104 чебереси бар. Маматай Осмонов Улуу Ата Мекендик согушта көрсөткөн эрдиги үчүн 1944-жылы Улуу Ата Мекендик согуш ордени, 1946-жылы Кызыл Жылдыз ордени, 1945-жылы Улуу Ата Мекендик согуштагы күжүрмөн эмгеги үчүн медалы, 1946-жылы Улуу Ата Мекендик согуштагы Германиядагы жеңиш үчүн медалы менен сыйланган. Берлинге чейин барып келди чоң атамна. Медалдары бар, ордендери бар. Анан баягы Кызыл Жылдыз орденин алган киши, Кызыл Жылдыз орденин алган адамдар аз эле өзү негизи баягы ветерандардын арасында. Ошолордун бири ошо менен чоң атам. Улуу Ата Мекендик согуш башталып, Германиядагы жеңишке чейин ок аралап кан күйгөн майданда жүрүп, андан соң өз элине тынбай ак эмгек кылган мекендин патриот инсаны Маматай Осмоновдун өрнөктүү өмүр жолу ар качан адамдарга үлгү болуп келет. Бирок өкүнүчтүүсү анын эмгеги, жасаган мээнети бааланып, атынын бир жерге берилип калбагандыгын жердештери айтышат. Сөзсүз коюлуп калыш керек. Болгондо да ушундай бир элге эмгеги сиңген кадырлуу адамдардын аттары сакталып калса жакшы болот эле да, эмгеги бааланса болот эле жакшы. Себеби ким болгон деп атын сураса дагы, кандай киши болгон десе дагы, ошол киши боюнча маалымат айтып берсе, ошол өсүп келаткан жаштарыбызга үлгү болот эле деп эсептейм да. Пример көчөлөргө койсо болот болчу. Мектеп, бир фаптарга койсо болот эле, эң көрүнүктүү врач деп. Кан майдандагы ок менен оттун арасынан аман калып, туулган жерге таманы тийген Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Маматай Осмонов мекенге өмүрүнүн аягына чейин берилгендик менен кызмат өтөдү. Совет аскерлеринин катарындагы кан кечкен жолу, оор жоготуулары, эли жана жери үчүн арнаган ак эмгеги унутулгус. Азыр жаштарыбыз дагы ушул кишини туу тутуп, ушул кишинин аркасынан ушундай адамдар болгон деп сыймыктануу менен жашайбыз. Бул кишинин элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Эң бир айылдагы сыймыктана турган адамдардын бири десем жаңылышпайм. Аталардын урпактар үчүн жасаган үлгү болчу өмүр жолу менен эмгектерине биз баш ийип таазим этебиз.